Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Кечээ Садыр Жапаровду колдоо митинги анын уюштуруучулар үчүн шермендилик менен аяктады. Митингдин максаты Жапаровду бошотуу болсо, жыйынтык тескери чыкты жана эми ал көпкө бошобой кала тургандай. Митингге такыр башка адамдар келип кошулуп, кайда келгенин өздөрү түшүнбөгөнү анын уюштуруучуларын аброй алып келбейт го. Кыргыз эли бул жакта патриоттук система болуп атат. Патриоттук системде биз көтөрүшүбүз керек. Оштук болобу, жаллабаттыкпы, баткендикпи, көлдүкпү, нарындыкпы, баарыбыз бир чыгалы Кытайларга каршы жерибизди бербейли. Бул жакта ошол маселе менен митинг болуп атат. Ат башта себеби жер берилип аткан бир завод курулмак. Ошол боюнча митинг болуп атат. Митингти башкарган мурдагы депутат Каныбек Осмоналиев жанындагыларга кайрылып, провокаторлорду кармап, милициянын колуна өткөрүп бергиле деп улам айтып жатты. Бирок провокаторлор өз провокацияларын жалпы митингге катышпайт эле деп саялатты. Мисалга, Ак үйдүн эшигинин алдында чогулган аялдар имараттан чыккандын баарын жемелеп аларга кол да көтөрүп жатты. Bekir oturun Tanımayım onu. İstemeyin. Yavaş gelesine gidersin. Yirmi tutma. Mitte Dur gel. Ben aldım. Çok belgili. Ben aldım. Çok belgili aldım. Ben aldım. Çok belgili. Бул аялдар чында эле Жапаровдун тарапташтары болгону күмөн. Жана алардын аракеттери Жапаровдун бошоп чыгышына эч салым кошпогону анык. Бул адамдар же кайсы болбосун чатакка катышууга аракеттенгендер, же аларды Жапаровдун аброюн түшүрүүгө кызыктар күчтөр да жалдап алган болушу мүмкүн. Аналардын дагы бир максаты дегеле митинг идеясын дискредитациялоо болушу да ыктымал. Бирок Жапаров өзү уюштуруучуларга кайрылып, митинг өткөрбөгүлө деп сураганы факт. Анткени ал дал ошондой провокациялардан сактанган. Баары бир митинг өткөргөн Каныбек Осмоналиев кече-кечинде кармалды. Аны менен митинг идеясы гана эмес, дегеле кандай болбосун саясий аракеттер менен саясаттын өзү да өз баасын жоготууда. Анткени саясат эмне экенин түшүнгүсү келбегендер жүргүзө баштады. Ошондой эле факт Жапаровдун тарапташтары мурда дагы өздөрүн агрессивдүү алып жүргөнү. 2013 жылдын октябрында Караколдо митинг өткөргөндө алар ошол кездеги губернатор Эмилбек Каптагаевди машинеге чакырып алып, сыртынан автого бензин чачкан, кичине эле кокустуктан трагедия чыгып кете жаздаган. 17 жылдын мартында Жапаров Бишкекке кайтып келгенде дагы анын тарапташтары өтө агрессивдүү митинг өткөргөн. Жапаровдун өлкөгө кайтып келиши өзү дагы шоуга айлантылган жана ал кантип бүтсө дагы Жапаровдун пайдасына аякташ керек эле. Бийлиганы кармап алса, Жапаров улуттук баатыр болмок. Кармап алса, куугунтукка кабылган саясий туткунга айланмак. Эмгиче ал саясий туткун. Бийликтин дагы, соттордун да ага каршы аракеттери жакшы эмес. Бирок Жапаровдун тарапташтарынын агрессиясы анын баарын актап салууда. Бул митингтердин артында кайсы бир сырткы күчтөр турса, алар өз ишин билген адистер сыяктуу. Бирде алар реакция сыяктуу таза митинг өткөрөт жана ага балкондо жаткандар да чыгат. Бирде болсо акцияларга обонду катыштырып, провокация аркылуу кагылышуу чыгарууга аракеттенет. Бирок эки митингдин тең катышуучулары бийликке ультиматум коюп, биздин айтканды аткарасыңар деп талап коюуда. Кандай болсун ультиматум, кандай болсун бийликке жакпайт да. Ошондо саламатта калыңыздар.